Манас айылы Чакан айыл. Учурда айылда 147 түтүн калк жашайт. Айылда келечек мунду тарбиялай турган бакча жок. Элетели балдарын коңшу айылдардагы бакчага алып барууга аргасыз. Манас айылынын тургундары айылдан чыккан жеке ишкер Жаныбек Кубандыковго кайрылышып бакча салуу демилгесин айтышкан. Элдин суроо талабын орундатуу үчүн бул күнү 65 орунду бакчанын пайдаланууна капсула салынды. Кыргызстанга белгилүү жаштарды ушул жерден чыккан. Биздин айылда дагы ошо апалар суранды эле, бала бакча тартышып, анткени биз кошуна айылга алып барат экен бала бакча балдарыбызды. Азыр мына артыбызда ошо бала бакча курулган турат, мынакей 75 орунду. Кудай буйруса, быйыл жылдын этегине чейин бүтөт деп атат, Кудай буйруса. Анан эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ошо элибизге, айылыбызга ошо бир жылда бир улуттук оюндарды көтөрүп, оюндарды уюштуралы деген чоң демилге болчу, ошону ишке ашыратканыбыз. Чакан айылга акыркы жылдары мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулууда. Алсак айылга барчу 3 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлүп, жергиликтүү жарандарга шарт түзүлдү. Айылдын өнүгүп жаткандыгын көрүп, элетели ыраазы. Абдан эле көчө начарлап кетти. Өзү Манас району, Манас кыштагы. Манас кыштагынын ичи Манас көчөсү. Азыр эми жүзүбүз жарык. Балдарыбыз бар экен, жаштарыбыз бар экен. Ушулардын баарын көтөрдү. Ушулардын баарын бүтүрдү. Кыргызстан айыл өкмөтүнө караган Манас айылын өнүктүрүү инфраструктурасын жакшыртуу аракеттери колго алынды. Манас айылына жаңы садик, жаңы бала бакча салуу үчүн капсула салынган турат. Андан тышкары дагы көп алгылыктуу иштерибиз болуп атат быйыл. Көкдөө айылында бала бакча ачылды. 14 апрелде бала бакча ачылган. Андан тышкары Талас өнүктүрүү фонду аркылуу Талас айылына 7,5 километр таза суу түтүктөрү тартылып турат. Андан тышкары дагы Манас айылынын мектебинде стим грант менен 3,5 миллионго стим грант өттү. Айылда биринчи жолу эмгек ардагери Абдывахит Кубандыковдун жаркын элесине арналып, улуттук оюндар боюнча таймаш өттү. Эми улуттук оюндарды Манас районуна жайылтуу максатында мындай иш-чаралар жыл сайын өтүп турат. Акыркындагы жылдарда байкалып атат, көрүп атабыз. Кудай буйруса мындан ары дагы элибизде, мамлекетте тынччылык болуп турса, өсөнүгү сөзсүз болот. Кудай буйруса, ошол биз дагы кичинекей ушундай айылдарга жакшынакай салым кошсок, ошо мамлекетибиздин өсүшүнө бир салым кошобузбу деген эле жакшы ойлор. Улуттук оюнга Талас облусунан кызыккан оюнчулар келишти. Уюштурулган иш-чарага облус башчысынын биринчи орун басары Канмет Осмонбеков да катышып, уюштуруучуларга жана катышуучуларга ийгилик каалады. Атадан 3 уул төрөлөт дейт. Атадан кем уул, ата менен тең уул, атадан артык уул деп. Бүгүнкү күндө мынакей эскерип аткан Абдывахит атабыз атасынан улуг уул болду деп айтып койсок болот. Себеби дегенде аркасынан калган туягын жакшы тарбия берип, бир эле өзүнүн үй бүлөсүн эмес, элине, айылына кызмат кыла турган баланы тарбиялап өстүрдү. Мен айтат элем, Жаныбек мырза, ушул менен сиздин вазифаңыз бүтүп калбайт. Айылда көп проблемалар бар, ошолордун баарын чечкенге сиз көмөктөшөсүз деп ишенебиз. Манас айылында өткөн улуттук оюндардын жүрүшүнө атайын калыстар көз салып, демөөрчүлөр тарабынан даярдалган белектер жеңүүчүлөргө ыйгарылды. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Манас району.